Çeçilevi. Yok. Bakmıyorsun çeçilevi siz. Abdestinizi almışsın yerden. Bakmıyorsun çeçilevi ben varamıyorum. Yedim ayıptım. Kamçı Kıdırşaевич Satır Japarovga жеткизем бул иш боюнчачы. 3 жылдан бeri талапта жүрүп баран келдим дейт. Мен 3-чү эмес, мен 1-чи болуп алгам. Менде де 4 балам бар. Бул эженде 4 баласы бар. Бул балдарын алып келип алып ажылданга аргасыздар, мен балдарымы алып келгенге туура келатат. Эси кимдер бирөө таткызгы келе албайса бетин жапсындар ака. Мына деле кечөнү цирк болуп кайра барып келдик. Эч кыла алган жок, эч кыла албайт. Чыктыбы бир нерсе десиздер. Жыйынтык эмес, жыйтамга чыккан жок. Могу коргоочулар 2 күндөн бери эчтекен же обязательно ушул жерде бирөө бирдеке болгондо, өлгөндө же бирдеке болгондо анан же ансыз деле уже өлүп туруп жарылганда же бирдеке болгондо келесиңер. Менде бири 30-40 саат турун турат же бири колдор туш алып калган эчтеке кыла албайт атпайбы. Октябрьский районунун начальниги амаш бул өтө кыйын нерсе. Орто учуу провокация кылбаңыз. Сенин сот чечими чыга элек ушу. Сеники деп. Мыйзам, мен чыкпайм. Жок, эч ким мындай эле секунд. Ким жашасын деди, Садабаева Замира Даниловна жашасын деди. Жалпыңыздарга салам, урматтуу Соло ТВ каналынын катталуучулары. Сиздер менен Азми Мухамметова. Бүгүн биз Сүйүркулова 146 адресинде турабыз. Бул жерде 81 квартира бар. Ошолордун баары мыйзамсыз түрдө сатылып, бир эле квартира 3-4 адамга сатылып кеткен. Ошол жабырлануучулар менен азыр биз кененирээк маек кылабыз. Men çaldım deyim aslında. Canım sattan diye sonra tabii. Men çaldım. Aldım canım. Kendini geçecek. Ne diyecek? Ana, tergüç sıvıtasın mı? Tergüç gelip. Yesin. Tergüç daha. Gelip. Ana vuruyor. Ana bunu verin. Bana var ya. Bize bakacaklar mı dedi. Çıkıyor girer. Ana bakacak mı? Git bakasın. Git bakasın. Sıvıt zeybetini o çıkıyor. Açmayın. Ya bu adam desek de bu akmak ki. Belki de oğlu içinde oturan eşek. Uyanmaysın da akmak. Uyandın yok akmak kesin sen. Akmak. Züyleme işte. Züyleme da katıklı desek kesin dersin. Adam sözü çıkmaysın. Niye olasın? Belki de oğlu çıkmaysın. Ne? Şurandan makulu, yiyorlar. Eşek. Aç eşikten de. Korkmuyorsun da aç. Bir de korkmuyorsun aç. Bir de korkmuyorsun ya eşek. Bir de havada korkmuyorsun da gidiyorsun korkmuyorsun ya. Bu korkmayın. Kudaydan da korkmayın bu. Kudaydan da korkmuyorsun akmak kesin sen. Belki de o oturanlara canadan beri kalktın bağır. Uyuyup kalkmaydın. Kalkmaydın korkmuyorsun da çok degende eşek. Sen dakmendik olsa alçıkları görsen yüksel bağlı günden de. Boğmaman belki de oturasın da. Dakmen adam çekildi kaçıp geldik ben sana. Adam çekildi kaçıp geldik eşek. Yaşlık'a gelip cızdık. Eşeğin de yaşlık'a tıkıldattık. Çöp süleşöyle tıkıldattık akmak. Çıkmasın mı süleşöyle? Çıkmasın kalsatasın ya. Korkmadasın mı? Эси кимдер бирөө таткызгы келе албайса бетин жапсындар ака. Мына мен айтат ушул нерсеничи. Эмне коркосуңар турабы? Айткыла бетин жапсын. Мына мен соседтерим турат анча мынчасы. Айтсын алар деле. Мына мен чыркырап жүрөм 2 күндөн бери. Же бир да руководство иштебейт, же бир нормальный адам менде бир 30-40 саат турун турат, же бир колдор туш алып калган эчтеке кыла албайт атпайбы? Түшүнүңүз болот булар деле. Мен буларга эч кандай претензиям жок. Башка жагынан мыйзам иштеп атат берден. Башка жагынан бул эле менин үйүм эмес. Менин үйүм дагы чыркырап мен чыгып атам. Мына айтайынбы? Бул боюнча эмнени айта кетсем, мен аябай эмоцияга алынып атам, просто чын жүрөгүмдө бар нерсени айтып атам да. Мен сачын эткен жокмун, же бир өзүм токкан жокмун. Как она есть айтам? Менде голосовой сообщенияларым бардыгы бар. Доказательство буга чейин Балтабаев, Эгембердиев баарына бердим, иш жүрбөй атат. Мына айткандачы, чындап эле айткандачы, канча деген адам сыздап жүрөт берден. Бир квартира 5-тен 4-төн сатылып кеткен. Эси мен сөзүм жалган десе айтсын, мен мерден доказательство берем.
Мына берде да жүрөт бир 2-3 адам квартирасы жоктор, байкуштары күнүгө мага чалат. Мына мен эле бир квартираны 3 адамга сатып жүргөм. Мына мен эле бай эле бар. Жана башкалар бар. Күнүнө булардын эле квартирасына келет. Бирден, экиден эзи да башкачы. Биз сатып алдык эле. Ушундай депчи. Мен жана эфирге чыккандан кийин канча адам чалды. Биз сатып алдык эле 4-5 квартира берди эле. Бу ишти кылдык эле, тиги ишти кылды эле депчи. Негизичи мен айтпасам, может мен бул нерсе турадыр. Может бул нерсе мен тагдырым чечилбесе дагы, мерде элдин баардын тагдыры чечилип кетет. Берде 81 адам бар. 81 адам болгондон кийин 1ден, 3ден, 4ден, 5ден сатылган. 150 адам списогу менде бар. Адамдын бардыгы ошол жертвалар. Жертвалар, бардыгы. Берде алданып калгандар байкуштар, берде элчи. Анан Талипова тияка барып, экин сүйлөп, бияка барып, бирди сүйлөп атат. Менде ал боюнча да доказательство, голосовой сообщенияларын барды айтып атам. Мен азыр ал соттун айтып атат, эл киргизип койду, сен квартираңа кирип жашабай койдуң го деп атат да. Мен коркутуп атат. Анан ал айтып атат, сен заявление мен үстүмөн жазып салдың ГСУга депчи. Мен берден ачыктан айкын айтып атам. Берде МВД замешанный болуп атат. Жана бакта госструктуранын баары замешанный болот. Эмнеге бир жазасың да? Мен аны жазган эмесмин, мен билбейм ал боюнчачы, бирок мен жазган эмесмин чынындачы. Мен жазсам эле айтмак болчумун, коомчулукка да жаймак болчумун. Анан айтчу нерсе бул берде УУДнын роудун начальнигин Улан Алиевди негизсиз ошондон камап коюп, азыр соттон акталды. Бир райондун начальнигин камаш, Октябрьский райондун начальнигин камаш, бул өтө кыйын нерсе. Буга чейин айткан нерсе дагы айтып коеюн, тактап коеюн элгечи. Бул аябай кыйын нерсе. Ошол адам Талипова камап коюп атат. Адам башка да 4 адамды дагы следовательди, зампарасы жана башкалар 4 адамды камап коюп атат. Бул аябай кыйын нерсе. Ошондо билесиздер, аябай интернетке чуу болуп чыгып кеткен ал информация. Талиповага азыр иш козголдубу? Ооба, азыр Талиповда 80 канча иш козголгон. 53 томбу, эми элестетиңиз, ар бир том канча страницадан негизичи мен билбейт экенмин. 150 дейт, бирок точносын билбейм. Анан айта кетчү нерсе, мен бул азыр үйгө талашып атабыз, аябай талашып атабыз. Күнү келем, биякан заявление жазам, заявление жазганда эле каралган жок, иш козголду. То есть иш эмне козголду? Ичинде инструментар жоголду, кража боюнча иш козголду. Отпечаток кылып кеткен, отпечаткандан кийин кайра кирип болду. Эмне ага мыйзам иштебейби? Мага мыйзам иштебейби. Мен мыйзам сыйладым, 2 жолу күттүм. Азыр 3-үчү жолу. Замир аттуу аял кирип болду. Буга чейинки видеолорум бар. Баардык нерсени мен сиздерге бердим. Ал сатып алган ушул үйдө кирип болду, э? Ал сатып алган деп Болбозаны Талипова камаларынын алдында элдерге кандай десем, аманат катары таштап кетиптир. Жашап киргизип койгула деп 2-3 адамга айтыптыр, кандайдыр бири. Анан бирок Талипова өзү менен сүйлөшкөндө, ошол убакта как раз мен бир ызы чолгондо, заявление жазганда, баардык нерсе кылганда Талипова бетем мага утверждать этип атат. Голосовой сообщение бар да, мендечи азырчы. Мен убактылуу жашап тур деп эле айткам депчи. Убактылуу временно жашап тур деп айткам деп. Мен ага айттым, мына Талипова айтып атат, кой. Бошот бер, мен квартирам. Болбосо да выяснение обстоятельства бар. Эмеге чейин отпечатка кылды, кое турайлы деп 2 жолу келдим. Элдердин баары билет, мен квартирам экенин. Буга чейин канча жолу сыпайт эттим, канча. Азыр кайра эле ушуну кайталап атат. Мага обидно да, мен за граница жүрүп калдым, ошондон колдонуп кетти. Азыр 2 күндөн бери ызы чогулуп атабыз. Ар бир структура келет, эч кандай вопрос чечилбейт. Октябрьский роудун начальниктерине чейин кирем, жана зампарасы, жана башка прокуратурага чейин барам. Эч кандай мындай эме жок да, мындай. Эч результат жок болуп аткандан кийин Талипованын артында бирөөлөр турат. Ойлойм, эмнеге ойлойм? Мен ачыктан айкын айта алам. Мына азыркы учурда чейин азыркы учурга чейин мына айта кетейин, Facebook'tan деле кирсеңиздер болот, карасаңыздар болот. Бул иш буга чейин резонанс болгон эмес. Мына мен эми резонанс кылып, Кудайым буйрса, Камчыбек Кыдыршаевич, Садыр Жапаровго чейин жеткизем бул иш боюнчачы. Бул иш боюнча МВД замешаны, бирден бир прямой замешаны МВД. Эми элестетиңиз, бир начальникти камап коюш бул кыйын нерсе. Эми элестетиңиз, сиз барып заявление жазып коюш, эми 4 адамды эмес, следователь, зампарасы 4 адамды камап коюш 1 секундта бул болбогон нерсе. Улан Алиевден анда бул боюнча да Улан Алиевден өзүнөн деле сурасаңыздар болот. Гүлзат Алиева да жазып атат, карындашы, берде прямой замешаны деп. Мен ошонун негизинде айтып атам. Мына өздөрү айтып атат, берден военный прокуратура, МВД замешаны деп, жана башка структуралар замешаны деп. Мына мен ошону ачык айкын айта алам. Элдер азыр байкуштар берде карапайым эл эмне кыларын билбей калды. Карапайым элчи эмне кыларын билбей калды. Мына мен деле чогуу жүргөнбүз башынан баштап, бул мына соседим чогуу жүргөнбүз. Берде ысык суусунда чогуу жүрүп, Талиповдан чогуу договор алып, 2 договор жазганда мына чогуу жүргөн. Мындай да, карындашым, биринчиден ужашып кеткенге уруксат бериңиздер. Саламатсыздар. Быйыл кандай десем,
азыр бул батирдин квартиранын проблемасы бар да. Получается бул башында Азиз бир тууганыма сатылган, андан кийин дагы экинчи адам чыкты да. Байел деген мына биякта инибиз, анан үчүнчү эжебиз Замира деген. Эми аны акча берди деп эч ким танбайт, акча бергендир. Может кандай бир себептерден бу жерден кандай десем бирөөнүн провокациясыбы же бирөөнүн кылган атайын ишиби ушундай болуп атат да. Изначально эле бул үй Азиздики болуп келген. Биз Акипресске барганбыз, Next TV-га барганбыз, бүткүл электронный эмелердин баарына кайрылып келебиз. Жардам сурап келебиз. Биздин Садыр Жапаров урматтуу президенттен сурап келебиз. Ташиевтен биздин ГКМдын жетекчисинен. Сөзүңүз аралжак, кечирип кой. Мен айта кетчү нерсе, мына ушул боюнча мен бул эже менен чогуу эле жүргөнбүз. Бул эже менчи чогуу жүрүп, чогуу митинг кылып, баардык жака выступать этип чогуу эле жүргөнбүз бул эже менчи. Анан азыр келип Талипова камалып аткандан кийин Талипова айтып койгондон кийин бир эки адамдын интересиби же Талипова мен Талиповну мен каматкам. Мен видеом чыккандан кийин Талипова резонанстуу жумуш болуп, камалбай жаткан 2 жылдан бери Талипова эмнеге 2 жылдан бери камалбай жүргөн дейсиз? Эмнеге дейсиз? Эмнеге? Эмне дегенде артынан кандайдыр бир күч органдар турат. Бул ачык айкын. Эми элестетиңиз, бир Хасанов ким экен берден? Мен Хасановго эч кандай жаман оюм жок. Просто негиз айтам да, өзү жалгыз одиночный митингге чыгып койду, выступать этип койду. Эртең эле Октябрьский роодун начальнигин камап койду. Азыркы учурда Алиев камап, ошо боюнча камап иш жүргөн болсочу, 5тен 6тан сатпайт болчу. Башында билесиң 30 эле адам болчу башындачы. 30-40 эле адам болчу. 30, по-моему, ашык 30 эле адам. Азыр 150 адам. Элестетиңиз, канча Ялардан бери токтобой бул күнгө чейин улантып келе. Сатылып кетет. Азыркы чейин факсимиле печатын алып койбойчу. Мына азыркы убакытка чейин азыр тергөөдөн мен азыр айта алам, ачык 100% айта алам. Следователден кечеги алып барган квитанция договорун алсак болот. Негизи айтып атам, негизи. Ошону алсак, акта печати жок. Азыркы учурда печати пайда болуп калыптыр. Эмне себептен? Печат кылганда дагы бир нерсени прошурувать этип койуп болуптур. Значит, печат биякта бирөө жарымда жүрөт. Талипова акча берип жасатып алды. Мына ачык айта алам. Мындай да, карындашым, бул үйдү алып атканда эч ким ушундай экенин билген эмеспиз. Бу жерде деген 2 компания замешанный да. Билип алгандар да бар. Компания. Билип алгандар дагы бар да. Атайын эле билип ушундай проблемный үй экенин алгандар бар. Неге? Арзан болгон үчүн. Арзан болгон үчүн. Эми карапайым элде акча шарты азыркы маалда Кыргызстанда тартыш дегендей да. Канчага алдыңыздар эле ушул үйдү? Мен лично ремонт менен где-то 35 кетти да. 35 000 доллар. Канча комнаталуу үй? Меники 46 квадрат, меники средний кемедеги. Анан биз башында кайрылганда президенттерден жардам сурадык, келген жок. Бизге бир гана биздин кандай десем, мамлекеттик күч органдан бир эле байке бар. Участковый биздин Марат деген байке. Ошо гана жардам берип келет. Ар дайым ушул үйгө келгенден баштап жардам берип келет. Ушул үйдүн айынан 4-5 адам о дүйнөгө өтүп кетти. Охранник менен жашаган именно ошо күйүттөн. Анын кызы жүрөт чыркырап. Ишенесиздерби? Анын кызы Алина деген кыз жүрөт, баягы сайына келет. Анын заявление жасаса да канча жылдык эмесин бербей койгон, эмгек акысынчы, зарплатасын бербей койгон. 5 жылдык айлык маянасын берилбей келет деп. Ал байке жакшы болчу. Ал байке деген көп нерсени билчү. Тилекке каршы эмне экен, Кудайымдын күчү бизге караганда күчтүүрөөк экен, алып кетип калды. Биз азыр бу жерде кандай десем, колубуз байланып, жардам гана сурап келебиз. Анан элдин баары билет. Бул үй Азиздики экен, эч ким тана албайт. Изначально биринчи сатылган, берилген. Өзү асыл Талипова эжебиз өзү келип, колун күлүшүнө тапшырып, ыраазы бол иним деп, каждыйыбызды бу жерде канча адамыбыз болсок, ошонун баарына күлүшүн тапшырып кеткен. Бирден бөлүштүрүп берип, ызычу болбосун деп. Анан бу жерден мен толук эле асыл жени ак деп айта албайм. Анткени анда күнөөсү бар. И асыл жени алдап кеткен да кишилер бар да. И ошонун башын табыш керек, аягын да табыш керек да. Максатыбыз, биздин негизи максатыбыз аларды изилдеп, аларды госоргандар изилдесин. Биз уже изилдеп бүтүп койдук. Мына мен азыр айта кетсем, элге түшүнүктүү болсун. Мына мен айта кетсем, мен 4 адамдын эле, 3 адамдын эле негизи мен айтып берип коеюнчу, элге көрүзүн, эртең YouTubeга чыгат да бул нерсечи. Мына биринчиси Бегим эже 430 000 доллар. 430 000 доллар. Бул оңой акча эмес. Экинчиси Заур эже 550 000 доллар. Үчүнчү 650 000 доллар боюнча Алматинкан өйдө
жанында участок. Примерно 1,5 миллион доллар примерно. Ушул убакытка чейин күч органдары эмне кылды? Ош акчаны Талиподон сурадыбы? Кайга кетирдиң? Эмнеге бердиң? Мош Талипов айтмак болчу. Мен буга бергем депчи. Талипов деле интернеттен ачык айтып атат, ГСУ тигиндей кылган, мындай кылган депчи. ГСУну айтып атат. Ал ушундай айтып атат да. Гүлзат Алиева да ушуну айтып атат. Мен эртең азыр могу видеомдон кийин мен эртең ГСУга, МВДга чыгып калышым мүмкүн. Мен любой жерине качпайм, барам. Мен барам. Мен чыгып калышым мүмкүн. Мен ойлоп окшойт эми. Мен бул нерсе менен ошо адамдардын берде тиешеси бар экенин айтып берем. Кудай буйруса бул нерсени Камчыбек Кыдыршаевичке, Садыр Жапаровга жетип калат деген үмүттөмүн. Ошон үчүн азыр мерде бир 100 адам чогулуп атат, 50ден ашык. Негиз айтам да, күнүгө кечөөндөн бери ызычу. Күнүгө. Структурда, TikToктон деле көрүп атсаңыз керек. TikToктон канча деген миллиондон просмотр. Буга чейин да мен бир ыйлаган видеом чыкты эле. Ал ыйлаган видеомду айтып берейин. Мени шылдыңдашым мүмкүн анча-мынча. Мен ал элдин күйүтүн өзүмдүн ичинде жан дүйнө нерсени айткам. Аны бирөөлөр шылдыңдашы мүмкүн, айнын бул ыйлап атат депчи. Андай эмес. Арде адамдар берде сыртынан билбеши мүмкүн, бирок адам ички дүйнөсү биякта ичинде эмне болуп атканын билбейт да. Мен ичинде билем канча деген адам кайрылып атат, канча деген байкуш адамдар жабыркап жүрөт берденчи, акчаларын берип коюп анан айта кетчү нерсе, буга чейин эмнеге күч структурал ошо печаттарды жана факсимиле эмелерин алып койгон жок, изъятие кылып койгон жок. Мага таң калышы да, кайра эле сатылып келип атат азырчы. 2022-23 билип туруп алгандар да бар, билбей туруп сатып жүргөндөр да бар. Ошондон кийинчи ушундай мен билбейм, мен деле эптеп сотко акча керек, бияка акча керек деп алып коет. Мына мен жана Бегимай деген эже боюнча айта кетсем, берде бизде Диля деген эже бар. Диля деген эжечи. Ошо ортодогу ошого аял, кандай десем, через Диля эже аркылуу Талипова тааныштырды да. Өзү да айтып берди да, мен чалып сурадым, ушундай өзү чалды, ушундай ситуация депчи. Эми ал 2022 жылы сатылып атат. 21-жылы уже Талиповага малып ызычуун баары башталып атат. Негизичи. Эмнеге аны аңгаттыкты деген суроо жаралат да. Эмнеге анда карапайым элди аңгаттыкты албайкуш жүрөт. Кечөөнү Россияга көчүп кеттим деди, мен келе албайм деди, мен чыгып коеюн дедим эле. Негизичи. Кергесер адамдар бар, камерага кыз келбей уялып атат да. Эми эл тааныштар көрүп калат, тиги көрүп калат депчи. Ушуну изилдесек болот, айтсак болот. Бетин жабып, каканейс канча миң доллар алданганы, эмне кылып алданганы, Талипова берден да кергес адамдар коркуп коет, мен сенин квартираңды бербейм депчи. Жана деле Талипова мага айтат, сен заявление жазган турбайсың деп. Мен жазган эмесмин, чынында жазсам деп айтмак болчу, ошентип коркутуп атпайбы меничи азыркы убактачы. Ушу азыркы убакта күч органдары турат, сурап көрүңүздөрчү, эмне иш болду? РОдун начальниги келет деле келген жок, кана ответственный адам келет деле келген жок. Кечөөнү деле айтты эле, кечөөнү цирк болуп кайра барып келдик. Эч кыла алган жок, эч кыла албай атат. Чыктыбы, бир нерсе дедиңиз сиздер? Жыйынтык эмес, жыйтамга чыккан жок. Кайда жыйынтык? Мен жыйынтык чыкса мен ошол жерге келмек белем. Ошол жерде сыздап бердин айтмак белем. Медечи арыз мунду айтып, мен уже стрессовый акыбал, ден соолугумду аябай эметип атам да. Эми конечно кергенде эмоцияга айтып баардык нерсени айта алышы мүмкүн, бирок мен чындык нерсени эле айтам. Берде ортодо мен посредниктерим бар, ушу подельниктер Талипова менен чогуу иштешкен адамдар, алар эмнеге алар соттолбой келип жүрөт? Эмнеге аларга мыйзам иш козголбой жүрөт? Выделенный материал боюнча, бул иш боюнча деле айта кетсем, буга чейинки доско кетти дейт. Мен эми уже юрист болуп үйрөтүп атам, эми үйрөнүп атам. Адам башына түшкөндөн кийин анан баардык нерсени түшүнөт экен, буга чейин түшүнбөй келгем. Эмнеге доско түшүргөн материалды жана посредниктерге выделять эткен материалды эмнеге козгогон жок? Дагы эле козгобой жүрөт. Кечөөнү барсам ал боюнча 7 айдан бери эмнеге бир адамга выделять юридический оценка бере албай атат? Следовательдер жана башкаларчы негизичи. Бир нерсени кошуп кеткенге уруксат бериңиз. Бул үйдө канча жылдан бери жашап келебиз, өзүңүздөр көрүп атасыз. Отопление жок бизде, электричество менен эметип келебиз. Бул үйдө ушул квартирада жашап атасызбы? Жок, мен 5-этаждамын. Мен өзүмдүн батирим бар. Анан ушул жерде бул светти кичине Асыл Талипова акча кошкон. Элдер өзүнүн чөнтөгүнөн акча чогултуп ушул светти орнотконбуз. Суунун аркы эркин баарын орнотконбуз. Анан какой-то бир жана Нуржанат ЛТД деп атпаймынбы, жана айтып кетпедимби? Ошол эженин өкүлү Нуржан деген да эже. Ошол эже бизге постоянно бут тосуп келет. Түнкү саат 1-де, 2-де центральный жолдон водокачка эмен центральный суунун эмесин кыркып кетет, сваркалап салат, светти өчүрүп салат. Бут тосуп алгандамы? Бут тосуп, ушинтип жашап келебиз. Карапайым элгечи. Бизде эмне күнөө? Эмне күнөө? Азыркыга чейин карындаш мындай да, бу светтин акчасын биз коммерческий төлөп келебиз. Ай сайын 3000ден 4000ден каждый квартирадан эсептесеңиз 80 квартира бар. 80 деле 3кө көбөйткөн анча болот. Айта кетчү нерсе бул эме болуп атат да, кандай десем, биз макул, биз мурда калгандар
Анга сазга баттык. Айла жоктон биз билип алган жокпуз. Билбей кылдык да. Андан кийинкилерди эмнеге анга тыгат? Эмнеге алардын биз көргөн жашоолу алар көрбөй эле койсо болмок болчу да. Эмнеге ортодон себепкер болот? Жаңы алгандар. Мына негизи суроо да. Эмнеге алар биз көргөн кордукту алар көрбөш керек болчу? 80дей адам жабыр тартты деп. Ал 80дей адам биякта жашаган боюнча эле берди эле квартирасы жоктор толтура. Ошонун баары бир Талиповадан болот. Талиповадан болот, ортодо посредниктер болот, жана башкалардан болот. Мына азыр эмне кылабыз деп сурап көрөм. Эмне кылабыз азыр мына структура жерде 3 жылдан бери талаада жүрүп аран келдим дейт. Келип туруп 47 миң долларга квартирасы ушинтип ар бириники анда кандай калганы кайда барабыз анда? Силердин кылганга туурабы? Мени следовательдер мыйзамдуу деп киргизип элдин баарына жайып туруп. Меселеге текшерейин деп мен жүрүп отсам роолду кызып салып атпайсызбы азыр могу жерде? Мен кечеде эле ушундай болду. Кечеде эле ушундай. Жок, мурунку жолун айтып койгончу бизге. Отпечаток үйдө келгенде. Ошондо жабылганда мындай болбойт болчу. Отпечаток үйдү ачпаганда мындай болбойт болчу. Мен записывам. Сотто өзүнчө сен болсо сен өзүңкү турат деп айтып атасың. Жак болсо чактап, сен болсо мүмкүнчүлүк берип атасың. Биякачы тергөө амалдары жүрүп дагаса бүт электе эле сен аз келип талашып атасың. Сен тиешиң жок. Биякта сүйлөшүп аткан. Жок, сиз эмне суроодан качып атасыз? Тергөө амалы жүрүп аткандан кийин бузуп киргенден кийин мен кабардар берип атам. Силерде эмне чара болду? Бузуп киргенден кийин бул силердин уксаган сенин сот чечими чыга элек ушу. Сеники деп. Вопрос чечилеби? Вопросун чечилеби? Сиз ответственность алыңызчы менден. Вопросун чечилеби? Мен барам мен. Көрдүңүзбү мындай? Эже кой течели тим кой депчи видеолорум бар, баары көрсөм. Отпечатка болуп кеткен. Участковой деле бар. Турабы? Сиздин негизиңизде көрүп, мыйзам сыйлайлы, да выяснение обстоятельства кылып коелу деп 2 жол эметкенден кийин анан 3-чү уже ташалып кеттим да. Жетет уже. Ичин анча-мынча ремонт кылып салып турем. Мен ремонт кылбайт, кое тур. Пока выяснение обстоятельства болсун деп, полностью такталсын дедим. Болбой койсо эми буга мыйзам иштебесе, мага мыйзам иштейби? Мына ичинде азыр өзүчү. Мен мына карындаштарым турат, мына келип көрүңүздөр мына. Арттары баарыңыздар келип көрүңүздөр кандай эмне болду. Мына бачеги видеолорум бар мына, мен полностью ушу жакта отурам. Каякта майып кызына тийди дейт, мен тийген жокмун. Аны видеодо деле бар, баардык нерсечи, TikTokто деле жана башкаларда делечи. Бул жак. Кичинекей балдар. Мына мен жак, мен деле 4 балам бар. Бул эженде 4 баласы бар. Бул эже просто бирөөрүнүн айтымында кирип алган, мындай айткандачы. Бул эженин квартирасы жок дебейм, бар, чогуу эле жүргөнбүз. Только 1-этажда Замира деген эже турат, ошонуку квартирасы. Мына голосовойн жана сизге ишке такап коюңуз. Айтыңыз. Талипов өзү айтып атат, бул квартира сеники деп атат даже. Бул эжелер эмне болуп кирип кетти ошондо? Бул эжелер эмне болуп кирип кетти? Бул мен эже кечөөнү ызычуудан кийин кирип атпайлык, биз карабыз, көздөрү ток карасаңыз, мен немелерим мына. Уруп коет, аймап коет экен да буларчы, булакта аялдар. Булар да ызычуу болуп кандай болду? Бизди да киргизбей, бизге. Ошо көрдүң го, ушундай аялдар экен да, эмне кылдыйсың? Айла жок, ажылдаганда ажылдап калат кесиң да, мындай адамдар биринчи жолу көрүшүм да.
Айла жок, бул балдарын алып келип алып ажылданга аргасыздан мен балдарымды алып келгенге туура келип атат да, жосо мен балдарымды бул жака алып келип ызылдаткым келбейт да. Психологический булага калтыргым келбейт. Булар уже көнүп калган экен да. Даже азыр келгенде ызычууну көрүшүп азыр абалдарын көрсөңүздөр болот өзүңүздөр. Азыр дажечи келгендечи жаш баласы эми соседтин жана орчал баласын алып келип алышыптыр эми. Ушундай узучу болуп аткан жерде орчал баланы эмнеге алып келет турабы? Атайын алып келип алып эчтеке таппай калганда ушуну урду деп атышпайбы эми? Мен бияктан Азиз байке биринчи болгом, бул жактан алгандачы. Мен экинчи жолу алгам да. Документальный экөөбүзгө бирдей. Мен 54 доллар алгам, бул 49 доллар алгам. 47 доллар алгам. Азиз байке мен келгенде, мен Азиз байке менен таанышкам, чалышып. Асыл Талипова менен чалып сүйлөшкөндө, Асыл Талипова менен жолугуша албайм, мен больницадамын деген. 2 ай ошентип жүргөндө мен ошону тааныбайм ошончо. Бир жолу Азиз байке тааныштырып койду да. Сиз тааныбаган эле адамдан алып атасызбы, көрүшпөчү эле алып атасызбы? Мага атам алып берген бул үйдүчү. Мен бул жакта окуп, кийин келип, мен үйдү аныктап кайсы жерде экенин билип келдим да. Анан Азиз байке менен биринчи тааныштым. Келсем бул менин үйүм деди. Мен биринчи жолу алгам дедим да. Мен келгенде Азиз байке экөөбүз эле болчук. Башка эч ким таалашпайт эле, бул Замира эже дагы жок болчу да. Болсо келсе айтат эле да, жок, Азиз байке бул жакта да Замира деген айыл бар деп айтат эле да. Эч ким келген эмес да. Биз Азиз байке экөөбүз болчук. Кийин эле мен нерсе болуп келбей калдым. Ошентип анан Азиз байке айтып калды, аялдар келип калыптыр деп. Келсем ремонт кылып коюшуптур. Ремонт жок. Ошону Замира эже кылып атат да ремонтту. Ооба. Жок. Сиз кимсиз байке? Жок, мени тартпагыла, мен. Экинчи тарап азыр комментарий бербей койду, Макул, мен айтылсын дедим, макул мен. Үчүнчү тараптагы. Жок, сиз нарга туруп алсаңыз анда макул. Сиз байкени тартып атасыз. Мен нарга туруп алам. Мына айтачу нерсе. Айтачу нерсе, ошо менин да ортодо построением бар, ал да ошо госструктурасында иштейт, ошо тоже бывший сотрудник да, мынчачы. Бывший бул азыркы учурда билбейм. Ушул квартираны алганга жардам берген ортодо эми мага саткан адамдардын биринде. Ошолор бар, дагы жана башкалар бар. Көчөдө жүрөт, гулять этип коюп. Мына ага да бул да через ошо аркылуу алынган. Сиздерге да ошо. Машинасы бунуку. Замиров Кылыч деген. Замиров Кылыч боштондукта эле. Боштондукта жүрөт, эркин. Мен жалгыз Замиров Кылыч меники деле эмес. Бул жерде канча адамдыкы бар, канча бир эле меники деле эмес айтып атпаймынбы? Ортодо посредниктер, андай подельниктер толтура. Бир эле меникин айтып койдум азырчы. Бул жерде канча деген адамдыкы бар? 150 адам болуп атат почти эсептегендечи. Менде списоктары, договорлору, баардык нерсеси бар. Канча адамдыкын топтолгом да. Азыр көп адам камерадан качып, уялып окшойт негизичи. Эми мыйзам болуш керек такыйкат. Азырча сүйлөштүк, эми баары билет, что менин квартирам экен жана башкасынчы, напримерчи. Азыр мени мажбурлап, мени азыр роодго алып кете албайт. Мен барбайм. Мен үйүмөн чыгардым, мен үйүмө келдим, мен бир эмне 2 күндөн бери кечөөнү эле бардым роодго, кайра эле келдим, болду. Азыр роодго баргандан кийин башка кеп болуп калат, чын эле айткандачы. Билесиздер, азыр баргандан кийин акта башкача уже разговор болот, чын эле айткандачы. Ошо мен бара албайм бердим. Мага чындык керек. Меден чыгарып берсин, мен үйүм бул. Мен бул видео менен мен буйруса кандайдыр ортодо себептер болуп калат. Мен азыр айта албайм. Себептер болуп калат, может ажоосунун өзүнө жетип калаттыр. Ажоосун же камчы кыдышайсың өзүнө жетип калса тез эле чечилип турган нерсе да. Берденчи. Ортодо берде эмне дегенде госструктура өзү замешанный болуп атпайт, то есть МВД ачык эле айткандачы. Жана мурдада айтып кеткендей, башка да адамдардан сураштырыш керек, алардан да мнениясын болуш керек, эмне дейт. Алар да жазып атат, алар да айтып атат. Берден мен эле чыркап жүрөм, чын айткандачы. Мыйзамсыз кирип кеткендерди таппайсыңар ушунча болуп. Мыйзамсыз кирип кетти башында. Киргизбей атат бизди. Башында. Байке. Жок, ал анда эмес, макул мейли, мен 2-3 жолу алдынан өтүп койдук, болбой койду. Эми азыр госструктура күтөйлү, азыр ответственность келсин, ушунча жерде канча деген сотрудниктер турат. Эми булар деле жөнүнө убара кылдык да, айткандачы, айткандачы. Ошо бир какта мошенниктин айынан ушунча адамды убара кылдык. Бир үй бүлө кирип кеттир, аларга ушул үйдү саткан айым өзү уруксат берип киргизип коюптур. Документин жөнүнө жазап коюп, бул да ал айтып атат магачы, буга чейинчи. Скорее всего, акча алып койгон окшойт бул айымданчы. Айым айтып атат, бул нерсе
сеники бир эле сеники деп мен келемби келбеймби бул менин квартирам. Мен буга чейин келинчегим кичине ден соолуктан байланыштуу 3-4 жолу операция болуп больницалап жүрүп калып кире албадык да. Анан келип эле сага айткан тиякта талант деген байке бар. Сага айткан ошо айткан кир депчи. Мен мүмкүнчүлүгүм болбосо кирбейм да мени. Мүмкүнчүлүгүм позволять этпесе, биякта эми ремонт кылайын деп, эми метейин деп атса мен кире албайм да. Мени кантип заставлять этесиз да? Мен эми 4 балам бар. Келинчегимди больница ташып, же эметип калдым. Мен условия жок биякта. Тиякка барыш кыйыныраак болуп калат. Эми кирейин десе ушундай чыгып кетти. Силер талкалап кирдиңерби? Мен талкалап TikTok'та турбайбы? Талкалап кирсе мен өзүм үйгө кирдим, эшикти алмаштырып койсуңар. Шугул. Ызы чул керек жок. Энем сенде алып турасың. Сен деген эркек киши экенсиң. Бер жашта сүйлөшүп кой да. Жок, бу жерде жаштакай сүйлөшпөйт. Эркек эмес. Бул бетин эле айтам. Жок, болду досум, анча провокация керек жок берден. Эми азыр момчу адамдар жөн эле келди дейсиз. Элестетиңиз, мерде мен тааныбаган адамдар деле бар мердечи. Келди, TikToктон көрүп эле келди. Кечүүн 15 000 адам көрүптүр. Общий алганда 2,5 сааттын ичинде 650 000 адам көрүптүр. Эми бул деле резонансы жумушту ар бир структуранын өзүнүн эмеси бардыр. Эми мындай кандай десем, карап коё тур, мындай турабы? Чекеге какпайт эми бул нерсенин резонансы болуп атканын карап коё тур. Мен уже айтып берип уже ден соолугум уже эметпей калды, чындап айткандачы. Эми калбалды, мындай карым калбагалды уже мындай ден соолуктан эметип атам. 2 күндөн бери сүйлөп атам, ишенсеңизчи. Түшүнүктүү болду окшойт, бүтүрөлөр окшойсуз. Өзүңүз комментарий берип коюңуз. Укук органдарына келсе, дайындык. Азыр бул жакта укук коргоо органдары жүрүптүр, бирок эч кандай комментарий беришкен жок. Жана 3-чү тарапка 3-чү адамдын үй бүлөгү да сатылган экен. Ал жак бул комнатага кирип чыгып бизге комментарий берген жок. Ушул 2 адамга сатылган экен. Булардын сөзүн уктук. Биз эми дагы укук коргоо органдары биз кайрылуу айтып коелу эми. Байланышып көргөнгө аракет кылабыз, айтырмыз. Бул боюнча дагы ошо айтып боюнча Октябрьский роодун пресс службасына да мен кечөөндө бардым. Комментарий анда да кечке туруп таппай койдум. Ушул боюнча өзүңүздөр да маалымат алып койсоңуздар, анан акыркы биздин кайрылуубуз ушунча элдин, мен ушу 150 адамдын атынан кайрылып атам. Ушу жерде жашап аткан 81 адамдын атынан кайрылып атам. Элдин баарын бир эле мен көйгөй эмес. Элдин баарын көйгөйү сокурдун көзү, сокурдун тилеги көз дегендейчи, 2 көз дегендейчи. Элдин тилеги берден үй мыйзамдаштырылып калсын деген. Мен может ушундай себептермен Кудай буйрса үй чечилип кететтир бизге. Чечилип ушу жаңжал аягына келип чыгып, госструктура адамдардын баары мыйзам жолуна тартылып, коррупционерлердин баары камалат деген ойдомун. Обязательно мен бул ишти жөн калтырып койбойм, бул ишти до конца барам. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу УКМКнын башчысы Камчыбек Кыдыршаевич, биздин башкы прокурор Курманкул Зулушев. Бул кайрылуум сиздерге. Бул кайрылуум 150 адам атынан мен сүйлөп атам. Байкуш ушу эчтекени мындай кандай десем, эч жака жол таппай калган адамдардын атынан кайрылып атам да. Сиздерден акыркы үмүтүбүз, эси Кыргызстанда мыйзам иштесе, эси Кыргызстан адилеттүү чечим болсо бардык нерседечи, азыркы укук коргоо органдарын баарын жоопко тартыңыздар. Ошо айтып аткан нерседенчи баарын изилдеңиздер. Карапайым эл жабыркап жүрөт. Эже ушул окуя боюнча сиз кандай комментарий? Менби? Мен берди биринчиден комментарий берем. 2019 алгам берди. Мен алганыма 5 жыл болду. Мен 3-чү эмес, мен 1-чи жолу алгам. 2019 менен 21дин айырмасы барбы? 2021 менен мындай 19дун айырмасы бар да, туура? Ал кезде бул үй курулат эле. Жок, ал кезде бул талипо бул турган. Мен сүйлөйүнбү? Анан сыйлайлы. Ушул жерден документтериңер сверка кылып койсуңар. Жок, бул эски да бар. Анан мен мисалы Асыл Талиповадан алган бердичи. Мына жерде кошуналардын баары эле Асыл Талиповадан алган. Биз кече күнү кошуналар менен ушинтип уже 3-4-чү жолу келип атканда, биз кошуналар менен кече күнү жакшынакай сүйлөшөлү деп мынакей участка ойлору менен кана Марат байке бүт чыгып, кошунанын үйүнө чыгып сүйлөшкөнбүз. Эртең ушундай болбош үчүн эртең Асыл Талипова сотто айтат, кимиңерге жашасын десе ошону жашагыла, бизге да покой керек деп айткан. А биз бүгүн бардык сотко. Сотко бардык. Талиповадан сурадык, ким жашасын деп. Ким жашасын деди, Садабаева Замира Даниловна жашасын деди. Мен буга акчасын берем деди. Бир машинанын акчасын бериш керек экен, ошону алган экен. Ошону берем кайтарып деди. Сен буга неме кылбагының деди, покой бер.
неме кылбады. Кандайча ушул 3 адамдын арасында? Үчүнчү адамын кече көрдүм мен. Үчүнчү адамы дагы мынакей. Эмнеге сиздер көрдү мына? Үйдү? Эмне үчүн бизге бердиби? Мен жылым карабайсыңбы сен? 2019-дан бери ушунун айынан энем өлүп, ушу чайын ичпей, апамын каза болду ушунун айынанчы жүрөгү көтөрө албай. Ушул жердин көйгөйүн угуп алып, ошондой болуп кетти. 1 жыл болду өлгөнүнө былтыр эле. Булар келип кайтарса, мен немеси катлабанда мен кайтарып жүргөнүм бердичи. Мен энем ошол 2 жыл каты ооруп калган үчүн, мен ошон үчүн келе албай жүргөнүм ошол болчу да. Мен биринчи этажбы, мага окшоп 200, мен 200 миң бергенмин. Мен биринчи этажда, мен 2 квартира, 1 помещениям бар болчу. Менин жолдошум Израилде эшек талкалап, бирөөнүн богун жууп, тазалап тапкан акчасын $3,500 айына берип, ушул помещение ошол жолдошумдуку, анын берге тиешеси жок квартирага. А квартира болсо именно менин мынакей мамамдыкы, мынол неберелерине калтырган квартирасы. Ошодон белек, ошодон ушулар туягым деп калтырып кетти. Ошол өзү да ушул жерге келип чайын ичкен жок. Анан мен күйөмү же күйбөймбү? Мен документ боюнча кимдики биринчи болуп атат? Закон иштесе, ошону карасын. Мен сени вообще сен неме алган жок. Соттого азыр сүйлөгөн азырчы мына. Марат байке, кече эмне деп сүйлөштү эле? Бул Талиповнучу, бул Замиранын сөзү да. Мына Замира, уксаңыз Замира. Замира, уксаңыз эже. Каршы эмес. Каршы эмес. Жок эле катына келсин. Чакырын. Мына мен сизге голосовойн жооп атам. Бул эже экөөбүз эч кандай мен кастыгым жок. Азыр ошондо биз барып жазышыбыз керекпи? Мен мына договор менен деле жазып берем мен. Экинчи этаждагы. Керекпи? Мен мына договор менен деле жазып берем мен. Экинчи этаждагы. Мен нече тагам бар? Ал берки бирден бергиче все равно колумда бар да договор. Ушун жөнөтүңүз байке. Мен ушулар жөнөт да, башкалар жөнөт коюн. Талиповдун сөздөрүн жана акыркы сөзүмдү эметип коюңуз. Бай айта турган сөзүң барбы? Айт. Мен айтарым ошол азыр. Мен азыр мисалы үчүн мен Айзыбайке деген эле менмин да, мен буларды көргөн эмесмин да. Айзыбайке айтат эле да, мен 2022 келгенде Айзыбайке айтат эле, мен бизден да биринчи келген кимде? Замира бар деп айтат эле да. Жок да, жок үчүн мен экинчи болуп тургам да. Мен Айзыбайке менен чогуу жүргөнүм, Айзыбайке менен тааныштырган бул жерде кошуналар менен. Мен Айзыбайкени биякта эч ким тааныбайт элем, Айзыбайкеден башка эч ким тааныбайт болчу. Октябрьский прокуратура, Октябрьский РОВД эч ким карабай атат да. Башка эч ким чече албай атат да бул немени. Же сот чече албай атат, же мошенниктер кармайт. Только Асыл Талипова камалып турат. А мошенниктер ортодо тургандар, ортого түшкөндөр камалбай атат да берде. Кылыч деген камалбай атат. Мен мисалы үчүн менин бир эле машинам Lexus'ту фаршо доверенность жасатып, сатып берген да башка бирөөлөргө. Ошону дагы чечип бере албай атат. 2 жыл болду. Бир фаршо доверенностьти изилде бере албай атат да. Сиз эмне машинаңызды машина жок, Талиповго эмес, Кылычка тапшыргам мен. Кылыч Замиров Кылыч. Ортомчу дейсиз, а? Ортомчу. Менде видеолор да бар, $15,000 наличка эсептеп берген. Мен $54,000 сатып бер деп бердиңиз бага? Жок, мен ошо үйгө бала алышкан ага. Түшүнүктүү. Үйгө бала алышкан. Ошо YouTube'да да бар. Үйгө баланы алган $15,000 менен Lexus RX 330. Тамам, эми бул жөнүндө да бир кичине кыскартып койдум. Азыр биринчи этажда помещение бар, ошондо тартып көрсөтүп койлу. Анан кайрыла турган да бир нерсе, если байыңар келсе, ушинтип мошенничество жасаш керек экен да. Мыйзам козголуп эметпегенин айла жок айтат атасың да. Байыңар келсе, ар бир адамды алдап, бирөөнүн үйүнө кирип калып эле сатып бериш керек экен, ар биринечи. Ошондо анан мыйзам иштебейт экен да. Мыйзам иштебей атат, ошону эле айткым келип атат. То есть бул адам давно эле камап койсо, бул нерсе болбойт болчу да. Элестетиң, сен бирөөнүн үйүнө эле сатып жүргөн, мындай жатканда, эми азыр биз да талашта турабыз. Кудай бурса бизге тийип калат деген эле ниетте турабыз. Ошо бизге эле тийип калсын. Мыйзам иштесин. Болду, ак ийилет, бирок сынбайт. Ак ийилет, бирок сынбайт. Берде эси мен соседтерим совеси бар болсо, эси чындык өлбөй турган болсо, ошо соседтерим айтып берет, кандай эмне болгонун, кимдин квартирасы эле Замиранын кантип киргизип койгон боюнча айтып берет да. Мен берде ине жибине чейин билем. Ким канча, подвалды ким алган, биринчи этажды ким алган, бардыгы. Ар бир квартира 2ден адам, мындай айтканда бардык эмес, эми просто примерно 2ден адам. Азыркы айтып кеткендей, менин квартирам 2 адам жүрөт. Тиги жанагы Кутман айтып кеткен, Кутман үйүнө да 2 квартира келет. Жана да мага прямой TikTok'тон прямой эфирден мага бирөө чалды, анан да бирөө чалды. 4 квартирасы бар экен, Талиповдун алган айнектерди коюптур биринчи этаждан. Тоже ошентип жүрөт чыркырап.
карапайым элдин ыйыты күйүтү ошо чоңдорго жетсе экен деген негизи. Сиздердин үнүңүздөрдү уктук, акыйкаттык орун алат деп ишенебиз.